sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Gets me so high, so high. Бүгін 8-июль Евразия жылдызы ырчы Гүлжигит Калыков сүйүктүүсүнө баш кошуп, Бишкектеги тойканалардын биринде өзүнүн үйлөнүү үлпет тоюн өткөрүүдө. Учурда тойкананын сол капталында Гүлжигит Калыковдун жубайынын сүрөтү илинип турса, оң капталында өзүнүн сүрөтү илинген. Бир нече мүнөттөрдөн кийин 2 жашты дал ушул тойкананын оозунан күтүп алмакчыбыз. Андыктан кызыктын баары алды да, биз менен бирге болуңуздар. Гүлжигит менен Айперинин тоюнда министрден тартып ырчы бийчи операторлор менен кызыктуу сүрөт тартууга жанталашкан фотографтардын саны көп болду. Бул күнү социалдык тармактар өзгөчө Instagram баракчасы ырчы мырзанын үйлөнүү тоюндагы сүрөттөргө марыды. Учкан куштай учкан жылдар санатпай. Гүлжигит Калыков үй бүлөдө 5 бир туугандын 4-сү. Эми Калыковдордун үй бүлөсүнө дагы бир баш кошулуп, ырчынын ата-энеси кубанып турган учуру. Башыбызга баш кошулуп атат. Улубуздун төбөсү бүт кыргыз элине белгилүү болгондуктан кыргыз элинен көп адамдары ушул жерге аттуу башты адамдары келет деп толкунданып турабыз. Тоюбуз жакшы болсо экен, балдарыбыздын маанайы ачык болсо экен деп толкунданып турабыз. Опыты бар. Бул канчанчы келиниңиз болуп калды ошондо? Экинчи келинибиз. Экинчи келинибиз. Айтсаңыз, ушул тойго канча убакыт даярдандыңыздар? Көбүрөөк ата-энеси чуркадыбы же Гүлжигит өзү эле камдап баардыгын даярдап койдубу? Эми чынын айтыш керек. Гүлжигит өзү камдады. Биз камдадык десек, анда Кудай алдында неме болуп калабыз, уят болуп калабыз. Биз да камдадык, Гүлжигит өзү да камдады. Азыраагын биз көбүрөөгүн өзү. Кыскасы ошол, апасы айткандай эле, комча көпчүлүктөн ушунча элдин баарын топурат той кылып алып, уят болбосо экен, жакшы өтсө экен. Ушул асыр эле эмес, ол мен уже 2-1 жумадан бери эле толкунданып атат окшойм. Той жандуу музыканын коштоосунда башталып, алып баруучулук милдетти Салтанат Саматова менен Эркин Рыскулбеков аркалашты. Айымдар жана мырзалар, Гүлжигит менен Айперинин үйлөнүү үлпөтүнө кош келдиңиздер. 2 жаш залга чакырылганда Гүлжигит Калыков колундагы гүлү менен жалгыз кирди. Андан соң артынан Айперинин атасы кызын коштоп келип, Гүлжигиттин колуна тапшырып куттуктады. Прекрасная невеста со своим папой. Кол чаап турбайлыкпы? Атасы өзүнүн эң жакшы көргөн, эң назик бөгөлөп баткан кызын азыр жалпыбыздын күбөлүгүбүздүн алдында Гүлжигитке өткөрүп берип жаткан мезгили. Будьте счастливы, детки, сказал папа, поцеловал свою дочь и поздравил Гүлжигита. И мы поздравляем его громкими аплодисментами. Чё, Рахмат?
официалдуу ушу нике кыюу салтанатын өткөрүш үчүн махабат жарчысы Урмат Борченовду чакырабыз. Никеңиздерди салтанаттуу түрдө каттоонун алдында жооңуздар кандай болоорун билип турсам дагы, кылымдарды өткөн нике салтын сактап, экөөңүздөргө мааниси терең суроо узатам. Сиз Гүлжигит Айберинин өмүрлүк жолдошу болууга макулсузбу? Макулмун. Сиз Айберин Гүлжигиттин өмүрлүк жубайы болууга макулсузбу? Карбесе Айберин Никени каттоо аземинен кийин жубайлар бири-биринин колдоруна нике шакектерин салышты. Халыков Гүлжигит Касейинович жана Туржунбаева Айберин Мелисовна сиздерди жаш жубайлар деп жарыялайм. Тойдун жүрүшүндө Гүлжигит менен Айбери бир дүйнө, бир өлкө, бир махабат деген ниетте эки бокалдагы эки түстүү кумду бир карапак коюшту. Андан соң ырчынын апасы Майрам Бүбө айым келининин башына ак жоолук салып, куттуктагандан кийин түгөйлөрдүн колуна нике күбөлүгү тапшырылды. Ошону менен бүгүнкү никеге тургузуу аземибиз соңуна келип жетти. Баарыңыздарга терең ырахмат билдиребиз. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бар болуңуздар учууңар узарсын, көчөгө өрсүн, кыдыр дарып кирип турсун, аппак шаман күйүп турсун. Кудай буйрса баягы кол кармашып кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөнбүз. Ал эми бүгүнкү күндөн баштап баягы келинчегим болуп, мен болсо күйөөсү болуп, жолдошу болуп, буйрса ошол юбилейлик жашоого аттанып жатабыз. Кудай буйрса кызыктуу болот болуш керек. Анын үстүнө өзүбүздүн башыбызда чоң жоопкерчилик бар деп эсептеймин. Ошол жоопкерчиликти баягы көтөрө билиш керек деп ойлойм. Буйрса алдыда көптөгөн кызыктуу күндөр болот болуш керек деп ойлоп атам. Мына күйөөсү болуп, тотпайсыңбы? Сезим болуп атабы ушул күйөөсү, жубай деген же баягындай эле кыз жигит мамиледей эле туюлуп атабы? Сөзсүз болуп атат. Бүгүн ушул нике кыйып жаткан учурда, нике кыйуу аземинде аябай толкундандым. Ошондо олуттуу чечимге келип, баягы чоң жашоого, юбилейлик жашоого аттанып жатканымды сездим. Жана жоопкерчилигим ошол жерде сезип мойнума алдым. Анан көбүнчө элдер күзүндө той беришет. Силер жай мезгилин тандап алыпсыңар да? Жай мезгилин тандаганыбызда бирден бир себеби бар. Ыйык, улуу ыйык Рамазан айында ошол жакшы тилектерди кылып, ошол айда ушул күнгө даярданып, тазаланып, жаратканыбыздан баягы өзүнүн жеңилдиктерин сурап, бир туугандарыбызды чогултуп бир той берели дедик. Күзүндө деле бермекпиз, бирок күзүндө андан башка пландарыбыз бар, Кудай буйрса. Ал эми жайда таккан ушул айда берип жатканыбыздын себеби баягы Ысык көлдүн дагы сезону башталып жатат, ошол жака эч ким кетип кала электе, эртелеп орозо бүтөр менен берели деген ой болчу. Мисалы, буга чейин силердин Дубайга барып келгениңерди билебиз. Эми балайыңарды кантип өткөрөсүңөр bundan кийин? Балайыбызды ат башынын жайлоосуна өткөзөбүз. Кудай буйрса. Айпердин өзүнөн сурап көрөлүбү? Кандай болуп атат толкундануу сезимдер? Келин болдум дегендиндей сезилип атабы? Ооба, сезилип атат, аябай толкунданып атам. Чынында үйлөнөбү же үйлөнүшпөйбү? Булар эми ушинтип кыз жигит болуп көптөн бери жүрүшөт. Булар дагы бир интрига создавать этип жатышат. Булар дагы интрига этип бизди алдап коет деп. Керек болсо бүгүн дагы ушул үйлөнүүгө баягы атайын көйнөгүн кийсе дагы ишенишпей баягы тармактарда, интернет булактарында ошол жерде чынында эле үйлөнүп жатышабы деген суроолор көп экен. Эми бүгүн сиздер менен баягы жалпы элди бизди байланыштырып турган ушул биздин интервьюбузда жалпысын айткым келет. Ушул Кудай буйрса бүгүн баш кошуп жатабыз. Ошол колдонуучуларга айтып коелу, мында Гүлжигит Калыков бойдокчулук менен коштошту, ишенип коюңуздар. Алып баруучулар сөз кезегин кудаларга берип, каалоо тилектерин уккан соң залга урма үйлөнмө асбаптары менен түрдүү чыгармаларды аткарган мырзалар чакырылды. Аларды тасмага түшүрүп, кол чаап колдогондор да болду.
тойдун биринчи антурагы аяктады. Тойго кечигип келгендер дагы бар. Албетте ал биздин Гүлнөр Сатылганова. Саламатсызбы? Bunun себеби барбы? ооба бүгүн абдан бир жумушум бар болчу, негизи заранее эле бар болчудан ошого жетишип келгенге аракет кылдым. Башка тойдо жүрөт элем дебейсизби? Жок, той эмес, бир абдан зарыл жумуштар эле. Бул гүлдүн аты эмне? Кимге бересиз буну? Бул гүлдү албетте бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрүнө, бүгүнкү күндүн гүл жигиттин мына келинчегине, сүйгөнүнө тапшырам да. Ушул 2 жашка бакыт каалап, албетте гүл жигитти баарыбыз жакшы көрөбүз. Негизи эле гүл жигит өзү абдан адамгерчилиги бийик адам. Ошондуктан мен толук ишенем, гүл жигит бактылуу өмүр сүрүп, узак өмүр сүрүп, бактылуу келинчеги менен көп бала чакалуу болуп, жакшы жашоон жашап өтүшөт деп ишенем. Рахмат чоң. Той кыргыз эстрада жылдыздары менен эле чектелген жок. Алыскы Кытай, Казакстан мамлекетинен бери келип, түгөйлөрдү куттуктаган өнөр ээлери да болду. Алсак Бактияр Мурат менен жубайы Гүлшайыр Курманакун Кытайдын Үрүмчү шаарынан келген. Алар кыз жигиттин бийин көрсөтүштү. Балалуу болуп кубанып жатасызбы эже? Аябай кубанып атам. Бул канчанчы күйөө балаңыз? Бул экинчи күйөө балам. Экинчи. Кызыңыз жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, канча толкундануу болуп атат? Ичиңиз ачышып турабы? Ичим ачышкан жок. Анткени гүл жигит деген эң эле жакшы, көңүлүбүзгө жаккан, аябай жакшы көргөн балабыз. Ошон үчүн папасы аябай чоң үмүттүү, ишенип атат. Биздин кызыбызды ыйлатпайт. Өмүр бою бактылуу кылганга гүл жигит даяр алаканына салып багып алат кызыбызды. Ошон үчүн биз аябай кубанычтабыз и мындай ак жүрөгүбүз менен тапшырып атабыз. Жарым сааттык тыныгуудан соң коноктор оюнга тартылышты. Алар бийчилер менен биргеликте ар улуттун бийин бийлешип бирден номер аткарышты. Жыйынтыгында Макс Бегалиев мыкты ырчел эмес, бийчи экенин дагы көрсөттү. Аяк үй бүлөдө кагышпаш үчүн аны кагыштырбаш керек башынан эле. Ич аяктын баарын ыргытсаш керек, же болбосо кошуналарга берип салыш керек. Идиш аяк кагышпаш үчүн дайым бири-бирин эркелетип туруш керек жаш жубайлар. Аял киши кичине ылдыйраак болуш керек.
Ошентип 500 кишиден ашуун коноктун башын бириктирген Гүлжигит менен Айперинин үйлөнүү тою даамдуу торт жана колуктунун гүл ыргытуу аземи менен аяктады. Aşığımın zar olur